Дүйшөмбүдөн тарта Америка COVID-19 вирусуна каршы вакцинаны кишилерге сынап көрө баштады. Вакцинаны сынап көрүүгө 45 ыктыярчы макулдугун берген. Аны сыноо Kaiser Permanente изилдөө борборунда жүргүзүлүүдө. Азырынча вакцинанын ден соолукка зыяны тийбейт деп айтылды. Бирок аны даярдоого мүмкүн эмес, алдыда дагы бир нече айлар сарпталар айтылууда. Кыргызстанда расмий түрдө той аштарга жана Куран окутууга тыюу салынды. Мындай жаңы чечимди өкмөт коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында чыгарганын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова атайын маалымат жыйында билдирди. Өмүрбекованын айтымында, токтомго ылайык чектөөлөр тейлөөсү 50 орундан ашкан бардык коомдук жайларга тиешелүү жана бул талапты аткарбаган коомдук тамактандыруучу жайлардын кожоюнуна жана той же башка иш-чаралардын ээлери жазага тартылат. Бүгүн 17 марттан тарта Казакстанда өзгөчө кырдаал жарыялангандан улам Кыргыз темир жол ишканасы жүргүнчү ташыган эл аралык поезд каттамдарын убактылуу токтотту. Маалыматка ылайык, билеттерди сатып алуу жүргүнчүлөр аны эч тоскоолдуксуз өткөрө алат. Бишкек-Мерке каттамы Кайыңдыга чейин кыскартылды. Ал эми өлкө ичиндеги Бишкек-Торгарт, Бишкек-Кара-Балта каттамдары өзгөрүүсүз ишин уланта берет. Парламенттеги депутат Карамат Орозова коронавируска байланыштуу ишкерлер алган насыянын мөөнөтүн узартууну сунуштады. Айтымда, коронавируска байланыштуу той өткөрүүгө тыюу салынды. Насыя алган ресторан ээлери кантет, ишкерлер алган насыянын мөөнөтүн узартуу керек деди. Ал эми экономика министри Санжар Мукамбетов бул маселе учурда республикалык штабта каралып жаткандыгын билдирди. Евро биримдик сырткы чыгараларын жапты. Чектөөлөр 30 күнгө киргизилди. Ошондой эле ички визасыз карым-катнашка дагы чектөө коюлат деп жарыялады Франция президенти Эммануэль Макрон. Франция коронавирус пандемиясы менен күрөштө толугу менен изоляцияга өткөн кезектеги европалык өлкө болуп калды. Өлкө жарандарына үйдөн чыкпоо тууралуу катуу эскертүү берилди. Жүйөлүү себеп болбосо көчөгө чыгууга болбойт. Ошондой эле массалык топтошууга дагы тыюу салынды. Коронавирус коркунучунан улам Кыргызстандын казынасынын катуу үнөмдөө режимине өтүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер Алтынай Өмүрбекова брифинг учурунда билдирди. Бирок бул нерсенин корголгон статьяларга тиешеси жок экенин кошумчалады. Ошондой эле ал өткөн 2 айда салык органдары планды толугу менен аткарганын, бирок бажы төлөмдөрү жагынан көрсөткүчтөр бир аз төмөндөгөнүн кошумчалады.